Кыска мөөнөттө аткаруу бийлигинин жаңы моделин түзүү керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап жатып билдирди. Кыска мөөнөттүн ичинде жалпы мамлекеттик аппараттын ишин кайра карап, түп тамырынан бери реформалап, кесипкөй жана коомдун кызыкчылыктары үчүн кызмат кылууга ылайыкталган аткаруу бийлигинин системасынын жаңы моделин курабыз, деди ал. Мамлекет башчысы белгилегендей, ошол эле мезгилде бүгүнкү кабыл алынган конституцияга ылайык кадр саясатынын натыйжалуулугу үчүн жана мамлекеттик кызматкерлерге социалдык пакеттердин каралышын эске алуу менен келечек программасын иштеп чыгып, жакын арада сунуштоого тапшырылат. Аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Биринчи, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат. Экинчи, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалдарда иш алып бара турган түзүм болот. Үчүнчүсү, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жана анын катчылыгынын базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлөт. Бул түзүм стратегиялык маселелер, ири инвестициялык долбоорлор, реформаларды даярдоо жана аларды ишке ашыруу, ошондой эле улуттук программаларды көзөмөлдөө менен алектенет. Төртүнчү, биз улуттук маданиятты, илимди жана билим берүүнү өнүктүрүү, кыргыз коомун кайра идентификациялоо, улуттук кайра жаралуу, кыргыз диаспоралары менен өз ара байланышуу маселелерин өзүнчө блокко камтыйбыз. Бул багытта мамлекеттик катчы иш алып барат.